Апасы үйдөгү чийедей балдарын жалгыз өстүрүп, алардын курсагын тойгузуу үчүн базарда жашылча сатат. Содасы жакшы болбой, маанайы чөгүп турган энеге мектепти аяктап жаткан кызы келип, бүтүрүү кечесине окшош көйнөк тиктирет элек деген башка курбуларынын сөзү менен апасынан акча сурайт. Аялда болсо кызына бере турган акчасы деле жок. Эне менен кыздын ортосунда бири-бирин түшүнбөстүк пайда болот. Экинчи бир окуя атасы менен баласынын ортосундагы түшүнбөстүк. Бала келечекте юрист болгусу келет. Атасы дыйкан. Анын түшүнүгүндө кетменчинин баласы кетменчи, мугалимдин баласы мугалим, юристтин баласы юрист болуш керек. Демек ал кетменчи болгон соң баласы эч качан юрист боло албайт. Аны окутууга да чамасы жетпейт. Мен кетменчи алып иш кыласың. Триллион кыласың. Кетменчинин баласы болсо эле кетменчи чаба бериш керек экен. Ооба. Ал эми бул кыздын апасы бизнесмен, акча көп, күндө сайраңдамай, окууну жакшы окуп, мактоо баракчасын алып келген кызына көңүл буруп да койбойт. Анын кубанычын тең бөлүшпөйт. Өзүнүн гана маанайын көтөрүп, ойноп күлүш керек. Биздин жашообузда эле кездешип жаткан мына ушундай көйгөйдү көтөрүп чыккан окуучулар Базаркоргон районундагы Токтогул атындагы гимназия мектебинин форум театр ийриминин катышуучулары. Алар 2017-жылдын башында Германиянын дүйнөгөнан эл аралык уюмунун колдоосу менен Эрайым аялдар коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылган долбоорго катышып келишет. Ал долбоор салттык жана заманбап усулдарды айкалыштырып, колдонуу аркылуу Кыргызстандын түштүгүндө элдердин достугун жана ынтымагын бекемдөө деп аталат. 2,5 жыл аралыгында балдар жашообузда кездешип келген бир катар орчундуу маселени көтөрүп чыгышып, аны чечүүнүн жолдорун издешкен. Чындыгында баягы балдар абдан жакшы ойношту, жеткиликтүү ойношту. Азыркы жашообузда болуп жаткан көйгөйдү көтөрүп чыкты. Чындыгында азыр ата-эне менен баланын, бала менен ата-эненин иши жок болуп калды. Ошо ортодо түшүнбөстүктү эң сонун сценкалар менен абдан жакшы көрсөтүштү да. Бул сценкалар ата-энелердин ойгонушуна, ата-энелерге балдарга көбүрөөк камкордук көрүүгө, балдарды туура жолго салууга чындыгында эле жакшы жол көрсөтүүчү сценкалар экендигин биз көрдүк. Балдар көтөрүп чыккан маселе орчундуу экендигин, кыргыз тилин түшүнө албаса да, роль аткарып жаткан окуучулардын кыймыл аракети аркылуу баасын берген Британиядан атайын ушул долбоордун ишке ашырылышына кызыктар болуп келген мейман Клэр Ривзайм мындай маселе бардык жерде бар экендигин белгиледи. Себеби илимий технологиянын өнүгүүсү менен адамдар бири-биринен алыстап, бири-бирин түшүнө албай, пикир келишпестиктери арбып, анын арты менен ажырымдар өсүп жаткан жагдайлар өнүккөн өлкөлөрдө деле кездешип жатканын айтты. Мен кыргыз тилин түшүнбөйм, бирок балдардын ролду ушунчалык берилип аткарып жатканынан улам турмуштан чоң маселени көтөрүп жатканын дароо эле түшүндүм. Балдар азамат, сонун роль жаратышкан. Анан мен балдарга суроо бердим. Ушул көйгөйдү силер кайдан таап чыктыңар? Силерде ушундай маселе барбы дедим. Алар ооба, биз бул маселени өзүбүз көтөрүп, өзүбүз роль жараттык. Биз биргеликте бири-бирибизди түшүнүү, колдоо аркылуу бардык кыйынчылыктарды жеңе алабыз дешти. Ал эми форум театр ийрими аркылуу балдар көп ийгиликтерди жарата алышканын белгилеп жатышты. Алар эң башкысы эл алдында чыгып сүйлөгөндү, оюн ачык айтканды, көйгөйдү көтөрүп чыгып, анан аны чечүүнүн жолун издегенге каныгып калышканын белгилешти. Бул башка жактардагы өзүмө эркин алып жүрүп, эркин сүйлөп, ошол элдин арасында өзүм оюм экенин айтып, ошол мен өзүмө бул форум театрдан эркин сүйлөп, жана ошол бирөөлөр менен эркин баарлашууну үйрөндүм. Бул балдар эми ушул сценканы жайкы каникул ичинде айылдарга, эне мектептерине, эс алуу лагерлерине коебуз деген ниеттери бар. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шекербеков, Базаркоргон району.